Саламатсыздарбы? Мен Элим Карыпбек. Өзүм Фрунзе шаарында төрөлгөнүм менен ушундай кирди өтүктөрдү кийип алып, нарын өрөөнүнүн тоолуу айылында чоң атам, чоң апамдын колунда өскөм. Алардын тарбиясын, багытын алып, кадимкидей эле жайлоого, кыштоого чыгып, кезүүгө чыгып, мал багып, айылдын жашоосуна чөмүлүп өскөн, силердин араңызда жүргөн эле кыргыздын жигитимин. 16 жашымда айдан Бишкекке келип, Кыргыз Улуттук университетинин юридикалык факультетин артыкчылык менен бүтүрдүм. Башкача айтканда, кызыл диплом менен аяктадым. Андан соң билимди Түркиянын Анкара шаарындагы Гази университетинде уланттым. Андан соң Польшада жогорку адам укуктары боюнча мектепти аяктадым. Кыргызча, орусча, түркчө, англисче тилди үйрөнүп, анан мекениме кызмат кылганы келди. Бул Бириккен Улуттар уюмунун Бишкектеги кеңсеси. Мен алгачкы иш тажрыйбамды эл аралык уюмдарда баштадым. Бул жерде улуттук ыктыярчы болуп, Сорос фондунда программалардын координатору болуп, Хелветаста юрист, адвокат болуп, Интерньюста журналисттердин укугун коргоочу жана жактоочу болуп. Айтор 10 жылдай менин иш тажрыйбам бул эл аралык уюмдарда өттү. Андан кийин мамлекеттик кызматка өттүм. Мамлекеттик кызматкер катары иш тажрыйбам так гана ушул имаратта башталды. Ал кезекте бул имаратта президенттин администрациясы жайгашкан эле. Мен эң кичинекей кызматтан, референттен баштап, андан кийин эксперт, андан кийин бөлүм башчы, керек болсо Кыргыз Республикасынын президентинин пресс катчысы болуп дагы иштедим. Андан соң Мегакомдо жетекчиликте болдум. Аэропортто жетекчиликте болдум. КТРКны толугу менен бир мөөнөт толук кандуу башкарып келдим. Айтор мамлекеттик кызматта менин иш тажрыйбам мол деп толук кандуу ишенич менен айта алам. Азыр мен Кыргыз Республикасынын Альпинизм Федерациясынын вице-президентимин. Жеке ишкерлик менен алектенем туризм багытында. Толор мага кыйын татаал маселелерди орчундуу учурда чечүүнү үйрөттү. Демек мен азыр парламентте дагы маселелерди чечүүгө даярмын. Урматтуу шайлоочу, өзүңүздөр көргөндөй, мен узун, тажрыйбалуу, бай жашоону башымдан өткөрдүм. Менин шайлоого аттанган кадамым бул жөн эле чийки бышпаган жаштыктын амбициясы эмес. Же болбосо акчага таянып, же болбосо бийликке таянып, же болбосо башка бир өз кызыкчылыгыма таянып депутат болом деген ой максат эмес. Мен жашоонун ысыгын, суугун, жашоонун өйдөсүн, ылдыйын, жашоонун татаалдыгын жана жашоонун маңыздыгын көрүп, билип, жетилип, анан эми ушу колумдан келишинче күчүм барда, энергиям барда элиме пайда келтирейин деген кадам менен аттанып жатам. Сиздер мага добуш берип жатып, мени жогорку кеңешке аттанткан жоксуздар. Мен жогорку кеңешке бара жаткан жокмун. Биз бара жатабыз. Урматтуу шайлоочум, сиз жана мен чогуу баратабыз. Сиздер мага добуш берип жатып, парламентте күчтүү сиздердин үнүңүз болсун деп кепилдүү түрдө айта аласыздар. Сиздер мага добуш берип жатып, парламентте менин кызыкчылыгым корголсун, менин үнүм бийликке ар бир бутакка жетсин деп добуш берип жатасыз. Достор, кеттик. Чогуу өзүбүздүн бактылуу, ыңгайлуу, жакшы жашообузду жана жаркын келечегибизди аныктайлык.